Сизге кыска суроолор. Акылбек Жапаров камалышы керекпи? Мен сот эмесмин. Мен прокурор эмесмин. Саясатчы Саясатчы катары ал киши күчүндө турганда, күчүндө эң башкы позицияларда турганда мен ачык ар бир пункт боюнча айткам. Ачык бетине айткам. Артынан жашынып алып эмес, бетине айткам. Ошон үчүн азыр мына отуруп алып тинчтик десем, бул канчалык түрдө мына азыр жанымда отурса, мен айтмакмын, Акылбек сен туруп айтмакмын да. Эми ал киши жок немеде. Бирок өз учурунда күчүндө турганда мен айткам, эмне болуш керек, кандай болуш керек, эмне үчүн болуш керек. Өзгөндөгү акыркы коңгуроо күнү күйөөсү тарабынан мыкаачылык менен каза болгон келиндин окуясынан кийин ал келинге карата орунсуз сөздөрдү айтып, маркум келиндин ар намысына шек келтирүүгө айыпталып, убактылуу кармоочага камакка алынган TikTok блогер Бауыржан сот тарабынан бошотулду. Жанага 100 000 сом айып салынган. Бул тууралуу адвокат Шердор Абдукапаров билдирди. Мына айтып коюңуз эжеке эмеңизди элге. Ушу кыргыз элим, ушул Бауыржанга бардык жакшы санаган адамдардын баарыңарга ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Балам чыгып, сүйүнүчүм койнума батпайм. Мындан кийин ыйлабайын. Бул күндү эч бир душманыма да каалабайм, эч бир адамдарга каалабайм. Эч кимдин баласы мындай болбосун. Силерге өтө чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат дагы бир жолу. Бауыржан камактан бошотулду. Сот ошо Бауыржанды 100 000 сом штраф менен күнөөлүү деп таап штраф салды. Анан эми конечно бул соттун өкүмүнө, приговоруна биз мисалы кандай десем, эч нерсе дей албайбыз. Бирок эгер жабырлануучу тарап дейбизби, же прокуратура бул чечим менен, же может Бауыржан бул чечимдер менен макул болбосо, шаардык сотко кайрылганга болот деп айтат элек. Эми Бауыржан ушу чыккандан кийин эми TikTok'ту биз дагы ойлойт элек, жакшы алып барат деп. Негизи бирок судья деле эми биздин оюбуз, сот бул жерде ошо TikTok'ко ограничение койсо негизи жакшы болмок да. Рахмат кыргыз элим. Баарыңыздарга чоң рахмат. Экинчи Кудайбыз кайталабайм. Ошол маркум эженин жакындарынан дагы баарына кечирим сурайм. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Бул сыноодо, Рахмат. сыноодо Рахмат. жакшы өттүк, Кудай буйруса. Мындан бияка только жакшы эфирлер, кайрымдуулук и только ха-ха болот. Всё. Салам алейкум. Бауыржан камактан бошотулду. Ассаламу алейкум достор. Мен адвокат юрист Шердор Абдукапаров. Мына баарыбыз билгендей, жана 2-3 ай мурда Бауыржан ушу сөзү боюнча, жана каза болуп калган аялга айткан сөзү боюнча камалган болчу. Мына бүгүн 19 акыркы приговор чыкмак, соттун өкүмү. Мен жума намаздан чыгып кечип калыптырмын, келсем кетип калышыптыр. Сот ошо Бауыржанды 100 000 сом штраф менен күнөөлүү деп таап штраф салды. Анан мен конечно бул соттун өкүмүнө, приговоруна биз мисалы кандай десем, эч нерсе дей албайбыз. Бирок эгер жабырлануучу тарап дейбизби, же прокуратура бул чечим менен, же может Бауыржан бул чечимдер менен макул болбосо, шаардык сотко кайрылганга болот деп айтат элек. Эми Бауыржан ушу чыккандан кийин эми TikTok'ту биз дагы ойлойт элек, жакшы алып барат деп. Эл мырзага зубур аябай жайлап кетти туугандар. Колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Апасынын колунда 2 миллион каражат жоголду. Дагы 500 000 сом жетпей турат. Ошол сумма чогулса, Аллах насип кылса, операцияга кетишет. Күнүгө бала басканда кыйналып жатат. Атасынын жоктугунан эниси да аябай баласынын операциясы үчүн каражат таба албай кыйналып кетти. Аз калды буйруса туугандар. Биз сиздерге жеткирербиз видеону. Кайрымдуулук кылуу сиздерден туугандар. Берген садакаңыздар кабыл болсун. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Haydi bir kere
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда бүгүн дагы бир спорт комплекси жана эс алуу багы пайдаланууга берилди. Бишкек калаасынын Мурманск жана Абаканск көчөлөрүнүн ортосунда жалпы аянты 2,48 гектарды түзгөн чоң сквер жана Жаныбек Алыкулов атындагы дене тарбия ден соолукту чыңдоочу комплексинин салтанаттуу ачылышы болду. Бул саамалыкка жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жергиликтүү тургундар катышты. Анан эми бул залды болсо биздин урматтуу генералыбыз Кыргыз Республикасынын баатыры Камчыбек Кыдыршаевич өзү жеке каражатынан ушул залды куруп, мынакей ушул шаардын ушул бөлүгүнө тартуулап отурат. Ушул аганы көрүп инесет деп Камчыбек Кыдыршаевичке кол кабыш кылып, мына биздин шаардык кеңештин депутаты Кубаныч Конгантиев дагы өзүнүн салымын кошуптур. Бул жигитке дагы алкыш айтабыз. Эң башкысы мына биздин шаарыбыздын мэри ушул жактын бардыгын мэриянын эсебинен көрктөндүрүп, бөбөктөрүбүзгө, наристелерибизге ойной турган аянтчаларды жасап бериптир. Дзюдо боюнча олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөр мектеби заман талабына ылайык бардык керектүү шаймандар менен камтылып курулду. Эми мында жаш спортчуларды тарбиялап, келечектеги мыкты олимпиада чемпиондорун даярдоого толук шарттар түзүлдү. Ал эле эмес, спорттук иш-чараларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүктөр жаралды. Мына жаштарга шарттар түзүлө баштады. Туура ушул көптөгөн кемчиликтер болуп келген. Мындан ары бардык жерде ушундай жаштар спорт ачылып, жаштарыбызга, жаш кыздарыбызга, шарттар түзүлдү. Кудай кааласа сиздер мамлекетибиздин туусун ийгилик көрүп, мамлекетибиздин ар намысын сактап, ар дайым жүрөгүңөрдө Кыргызстан болуп, акыл эстиги менен ар дайым мамлекеттин туусун бийик көтөргөнгө биз бардык күч-аракетибизди жүргүзөбүз. Ишиңер ийгилик болуп, спорттук чоң жетишкендикке жетишебиз. Сиздерди олимпиададан көрөлү. Сегодня, как вы видите, Биз үчүн жана биздин федерация үчүн чоң сыймык. Жакынкы убактарда бул залда тарбияланган Азия жана дүйнөлүк олимпиада катышуучулары жана чемпиондору өсүп чыгат деп терең ишенем. Бирок биз үчүн эң башкысы Кыргыздын патриотторун тарбиялоо болуп саналат. Бул биздин негизги максаттарыбыздын бири. Биз бүгүн тарбиялап жаткан, жаңы өсүп келе жаткан муун биздин Кыргызстаныбыздын жаркын келечеги үчүн маанилүү жана байлыгы болуп саналат. Это является для нас основным. Жаңы курулган мектепке көрнөктүү маданият ишмери Жаныбек Алыкуловдун ысымы ыйгарылды. Залкар куудул чыгармачылыктан сырткары футбол, баскетбол жана шахмат оюндарынын чебери болгон. Кыска өмүрүндө кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө гана кызмат кылбастан кыргыз спортун дүйнөгө тааныта турган уулду да тарбиялап өстүргөн. Тагыраагы Гүлжигит Алыкулов аттуу уулу футбол боюнча мыкты оюн көрсөтүп, эл аралык мелдештерде элибиздин намысын коргоп келет. Кубанычбек Конгантиевке кайрылдык. Камчыбек Кыдыршаевичке видео кайрылууларды жасаганбыз. Ошондо биздин үнүбүз жетип, ошо ийним Гүлжигит Алыкулов аркылуу Камчыбек Кыдыршаевичке кирип, анан кийин биз суранганбыз ушул жерге демөөрчү болуп бериңиз. Биздин Киркансуромдо население бир 20 миңдей киши бар да, 20 миң адам бар. Ошолорго бизге парк жок, бизде зал жок, ошого көмөк көрсөтүңүз десем, такыр четке каккан жок. Дароо айткан сөзүнө бекем туруп, айткан убакта, мынакей айткан убакка чейин салынып, бүгүн бизде Киркансуром районунда өтө чоң майрам болуп атат. Этот зал мы очень долго ждали. Биз бул күндү көпкө күттүк. Кирконстромдо бир дагы жакшы спорт залы жок. Мындан улам бардык спортчулар башка райондордо машыгууга туура келди. Эми алардын баары ошол жака келе башташат. Кирконстромдо самбо боюнча 30дан ашуун спорт мастери жана 9 эл аралык спорт чеберлери бар. Титулга ээ болгон жаштарыбыз абдан көп. Баарына ыраазычылык билдирем. Бизде 15 жылдан бери спорт залыбыз жок болчу. Биз көптөгөн балдар болуп, жигиттер болуп, биз ар кайсы райондорго барып, башка жактарга барып тренировка кылып жүргөнбүз. Кудайым буйрса, машыгуу өзүбүздүн залыбызда болот. Ал эми жаңы сквер шаардыктардын эс алуусу үчүн бардык шарттарды түзүп, заманбап үлгүдө жасалган. Бул жерде резина төшөлгөн балдар аянтчасы, воркаут зона, ошондой эле 810 чарчы метр аянтты элеген чуркоо жолу курулду. Мындан тышкары аянтчага 3300 чарчы метрден ашык брусчатка төшөлүп, отургучтар, жарык берүүчү чырактар, шахмат үстөлү бар беседка, таштанды челектер орнотулду. Ушул дарак бийик болсун.
Бирок ошол күндө дагы эл эсинен чыгарбастан ошол киши шарапаты менен ушундай жерлер курулуп атат. Мен ойлойм, жакшы адам эч качан элдин эсинен чыкпайт. Мында экологияга да чоң маани берилип, скверге липа, платан, ясин жана тал сыяктуу 150 көчөт отургузулду. Сугаруу үчүн автоматтык система орнотулуп, сууну агызуу жана дренаж үчүн 414 лоток монтаждалды. Нурзада Сыдыкова, Кудакал Сумуралиев, регион, Бишкек.